Турдугул Мырза Кыргыздын улуттук ат оюндарынын бири болгон эреңиш боюнча дүйнө чемпиону. 25 жашынан бери ат үстүндө эңишүүдө алдына камчы салдырбай келет. Бүгүнкү күндө ал 90 килограмм салмактын айланасындагы балбандар менен күч сынашып, өлкөбүздөгү бир топ таймаштарда биринчиликти камсыздап келет. Эреңиш бул ата бабалардан келген калган оюн. Эреңишти ата бабалар согушта аттын үстүндө согушуп, ошолдон келип чыккан. Эреңиш бул чыныгы батырлардын оюну. Эреңишке даярданып, жакшы даярдык көрүп жүрсөң, чоң-чоң ийгиликтерге жетесиң. Эреңиш боюнча мелдеш 8 аянтчада айлананын ичинде өткөрүлөт. Анда чуңкур, өңгүл-дөңгүл таштар жана дүмүрлөр жана башка тоскоол болуучу нерселер жок болууга тийиш. Аянтчанын диаметри 30 метр болот. Көрүүчүлөр үчүн айлананын четинен сыртына эң кеминде 25-30 метр аралыкта жайгашууга тийиш. Балбандардын улоосу да маанилүү. Бардык эле аттар жарай бербейт. Эреңишке чыга турган ат күчтүү, салмактуу, ордунда бекем турган, үстүндөгү чабандести сезе билген, оор басырыктуу, чыдамкай ат болуусу зарыл. Бул аттарды тандап алуу дагы ошо эреңишке аябай аяр мамиле кылышат. Аттарды өздөрүнө ылайыктап, тандап алып, өздөрү таптап эреңишчи балбандар. Ошо ар бир оюнга чыкканда, машыгуу өткөргөндө ошол өздөрүнүн аттары менен. Мисалы бул биздин аркабызда турган буурул ат ошол Абдрахманов Турдукулдун өзүнүн аты, ар дайым ошо эреңишке тарбиялаган аты. Тарыхый маалыматтарга таяна турган болсок, эреңиш оюну жоокерлердин ат үстүндө курал жарагынан ажырап калгандан кийинки кармашуусу катары айтылып келсе, бүгүнкү күндө бул оюн кыргыздын балбандарынын күчүн сынаган улуттук оюнга айланды. Ошол себептен мурдагы жоокердик заманга байланыштуу болгон айрым эрежелерге жеңилдетүүлөр кирген. Себеп баягы спортчулардын ден соолугуна зыян келип калбаш үчүн эгардын кашы жок, арканкы эрдин тарагы бир аз кичинекей кылып, ошол азыр бул дүйнөгө таанылып атат. Кудай буйруса республикалык федерацияда дагы эреңишке аябай жакшы көңүлдөр буруп атат. Асыл Мырза бул багытта бир топ тажрыйбалуу. Өлкөбүздө өткөрүлгөн көптөгөн чемпионаттарда өзүн көрсөтүп, анын салмагындагы балбандар арасында алдыңкы орундарды бербей келет. 7-8 жылдан бери ушул эреңиш жана көкбөрү ушулар менен ойноп жүрөбүз. Бизде ушу Кыргызстан чемпионатында ойноп жүрөбүз. Биринчи места, экинчи места ушундай жакшы ийгиликтер болуп жатат. Ал эми Ош облустук эреңиш федерациясынын президенти Курманбеков Тынчтыкбектин айтымында, акыркы жылдары бул оюнга кызыккан жигиттердин саны артып, активдүү түрдө машыгуулар өтүп жатат. Ошондой эле Казакстанда өтүүчү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына тынымсыз машыгып жаткандарын билдирди.